Готовится боец из красного угла Нарбек Назарбек. Ну а мы ждем, пока Аман Улугутубек выйдет. Аман Улугутубек, я думаю, довольно-таки хороший боец. Моему коллегу он очень хорошо знаком. Туя Каманбек уулу алмашууга чыгып атат. На круглом уведомлении выходит. Бирок жакшы формада экен, жакында эле бетешин көргөн болчу. Андыктан анын өзүнүн салмагы азыр мушкерлер менен тааныштырып алсын, андан кийин сөз кылайлы. 76 сантиметров. Бойцу 27 лет. Боевой псевдоним Керенчи. Назарбек. Анарбек. Синий угол 2 секунданта. Зрители, отходим, пожалуйста, подальше от октагона. Слева от меня боец из синего угла. Боец представляет клуб. Бойцу 23 года, рост 176 сантиметров. Его рекорд: 2 победы, 1 поражение. Кутубек Аманбек. Бойцы на середину. Назарыңыздарда өзүнүн салмагы 66, бүгүн 71де чыгып атат, жана болгондо дагы ошол алмашууга чыгып атат. Бирок акыркы айларда кадимкидей өссү деп айтсак болот, байма-бай беттештерге чыгып атат. Ошентсе дагы бир салмак категория бул өзүнүн таасирин берип коюшу ыктымал, бирок баарын октагон көрсөтөт. Сиздер менен чогуу байкап туралы. Алгачкы чабуу азырынча өздөрүнө ыңгайлуу дистанцияны эки мушкеттер карап турган үчүн түз эле бутка жана ошол артыкчылыгын колдонууда бирок албетте ыңгайлуу позицияга азырынча жетелеп баш сүйөктү көздөй бир нече соктун өткөрүп алды, колун алдырды жана эми түпөйт албетте өтө ыңгайсыз абалда. Назарбек Анарбек уулу албетте баш көрүүчүсү секунданты сокку зат деп айтып атат. Сокку албетте каракуш мээге сокку зат бирок караңыздар өзгөчө сейрек кездешкен ыкмалардын бири колдонуучудай буту астында калып калган, ошондуктан сол колун кармап туруп оң кол менен сокку зат жана кыска убакыттын ичинде Назарбек Анарбек уулу жеңишти камсыз кылды. Албетте анын даярдыгы өтө мыкты. Ошол учурда өзүнүн чыныгы салмак категориясы беттештин астында Кутбек менен сүйлөшүп калдым эле, салмакта кууган жокмун дейт. Анткени 66 болсо салмак болот. Эми бул 71 килограммга анын кереги деле жок болчу. Башкысы Завершающий приема. Победу одержал Назарбек Анарбек. Келечек спорт клубунун өкүлү 27 жаштагы тажрыйбалуу